Мындан ары жарандар мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын түндүк тиркемеси аркылуу баалай алат. Бул үчүн өлкөнүн бардык аймактарындагы мекеме ишканалардын жана өкмөттөрдүн имараттарынын кабылдамаларында тиешелүү QR коддор илинүүгө тийиш. Сиз колуңуздагы телефонуңуз менен QR кодду сканерлеп, тийиштүү мекемеге өзүңүздүн ой пикирлериңизди калтырып, жооп ала аласыз. Жарандар мындан ары ошо кайсыл мамлекеттик орган же жергиликтүү өзүнчө башка органына барса, эгерде алардын кандайдыр бир нааразычылыктар болсо же кандайдыр бир жакшы сын пикирлерди калтыра турган болсо, ошо QR код аркылуу калтырса болот. Жана ошол боюнча жыйынтыгында ар бир мекеме ишканага оценка баалоо берилет. Ал боюнча мен сиздерге көрсөтө кетсем, түндүк тиркемесине киресиздер. Бардык жарандар түндүк тиркемесине кирген соң, бул жерде сканер деген чыгат. Анан бул жерден мына сканерди сканерлейсиздер. Сканерленгенден кийин оставить отзыв деп чыгат. Отзывды басасыздар да бул жерге ой пикир, сын пикирлериңиздерди жазсаңыздар болот. Саламатсыздарбы деп, мисалы, эгерде жакшы иштерди жазып туруп, анан бул жерде мына жерде оценкасын ушул жерден берилет. Оценка 1-ден 5ке чейин. Эгерде жакшы деген баа бериңиздер келсе, анда бул звездочканы толук басасыздар дагы, создать басасыздар. Болду, бул ар бир мекемеде атайын бирден кызматкер бекитилген, ар дайым контролдоп туруу үчүн. Анан ар бир келген сын пикирди ошол кызматкер ачат, карайт. Эгерде кандайдыр бир сын пикирлер, нааразычылыктар жаралган болсо, анда ал кызматкерлер ошол жара менен байланышып, эмне көйгөй экенин тактап, ал боюнча чечүү жолдорун жетекчиликке жеткирип, анан чечилип, ал боюнча комментарийге отургузулат. Система жарандарга көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын сапаты, пайда болгон көйгөйлөрдү өз убагында аныктап, тийишелүү ыкчам чараларды түзүүгө мүмкүндүк берет. Эгер тиркемени колдоно албаса жана телефону жоктор, мурдагыдай эле даттануу китепчелерди пайдаланса болот. Кээ бир түндүк тиркемесин колдоно албаган жарандар бар. Ал жарандар үчүн бизде даттануу китебибиз да бар. Келип өзү келип жазып калтырып кетсе болот. Сөзсүз бардыгы каралат бүгүнкү күндө бизде. Ошону менен мындан сырткары бизде жетекчилигибиз, ыйгарымдуу өкүл жана өкүлдүн орун басарлары тарабынан жарандарды жеке кабыл алуу дагы графиктери илинген. Киребеш жерлерге жарандар ошол графикине ылайык келип өздөрүнүн ойлорун, арыз даттануулар болсо айтса болот. Бүгүнкү күндө биздин облусубуздагы 4 шаар жана 8 райондук администрациянын бардыгы көрүнүп турат. Бизде булар уже QR кодго уже кирген, уланган. Жалал Абад облусунда бул система ишке ашырылгандан бери жарандар тарабынан бир нече сунуш пикирлер келген. Алардын каттарын атайын операторлор карап, өз убагында тийишелүү иш-чара жүргүзүлүп жатканы маалымдалат. Арыз даттануулар же сын пикирлер десек болот, жарандардын сын пикирлери. Мисалы, бул жаран кайрылып атат, бул жерде байланыш уюлдук телефон номери көрсөтүлгөн. Биз анын сын пикирин окуп берип туруп, ошол жарандын. Анан ошол жарандын эгерде байланышууга талап кылган, эгерде кандайдыр бир көйгөйлүү маселе жазылган болсо, анда биз ошол уюлдук телефон аркылуу байланышып туруп, анан ал боюнча бул жерге комментарий жазабыз. Ал жерге кимге биз бул боюнча кимге тапшырма бердик, ошол боюнча эмне иштер аткарылды боюнча биз бул жерге комментарийни жазып берип туруп, анан бул жерден обработкага өткөрүп, биз ушул жерден бардыгын көзөмөлдөп турабыз. Ошондой эле бул жерде мына биздин оценкабыз ушу 1, 2, 3, 4, 5 деген. Бул программадан мисалы 5 дегенди кирсеңиз, кимдир сиздерге 5 берди, 5 деген оценканы берди бааны. Ал эмне үчүн берди? Ошол өздөрүнүн оюн калтырган, ошол ойлорун бул жерден карасаңыз болот. 100 күндүк реформаларды ишке киргизди. Белгилей кетсек, буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик органдардын ишин QR коддор аркылуу баалоо системасын ишке ашырууну демилгелеп, тиешелүү тараптарга тапшырма коюлган жана жарандардан түшкөн сунуш пикирлерге өз убагында чара көрүү талабын койгон. Бул мамлекеттик органдардын ишин QR коддор аркылуу баалоо системасы. Негизги максат жарандардын пикирлерин алуу үчүн ачык жана ыңгайлуу механизмди түзүү болуп саналат. Тактап айтканда, система жарандарга көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын сапаты жөнүндө пикир калтырууга, ал эми бизге мамлекеттик органдардын ишинин сапатын көзөмөлдөп, пайда болгон көйгөйлөрдү өз убагында аныктап, тиешелүү ыкчам чараларды көрүүгө мүмкүндүк түзөт. Ушул QR коддорду бардык мамлекеттик органдарга жайгаштырууну жана бул системага кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылып бериңиздер толугу менен. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Келип түшкөн ар бир жарандын баалоосун жана